Ассалому алейкум. Негизи ошол эл аралык инвестиция практика жүзүндө чет элдик капитал келтириш үчүн мындай эң чоң мисалдарды бизге эки мамлекет көрсөткөн. Бул Кытайга Сингапур көрсөткөн. Кийин Вьетнам көрсөтүп жатат азыркы кезде. Абдан укмуштай жаңы ийгиликтерди жаратып атат Вьетнам. Биринчиден ошол чет элдик капиталдар үчүн дүйнө жүзүндө баары атаандашат да. Чоң инвесторлор, стратегиялык өндүрүштөрдү жасаган компаниялар, ишканалар алар деген тандашат да, каяка барсак, барбасак деп. Алардын көңүлүн алыш үчүн жана келтириш үчүн, мисалы үчүн бир кездерде Сингапурдун башчысы Ли Куан Ю ошо биз силерге жер бекер беребиз, бөлмө бекер беребиз, суу бүт баарын электроэнергияны кошуп беребиз, мамлекеттин акысы менен 5 жылга же 1 жылга салыктан бошотобуз, иштеп бергиле, бир гана иштеп бергиле деп ушундай суранганда көп компаниялар ойлонуп туруп, каяка барабыз, бизди сыйлабаган мамлекетке барабызбы, бюрократияланган евро биримдикке барабызбы, ошол көп негизги салыктарды ошол өндүрүшчү көбөйгөн АКШга барабызбы, жок, биз деген Сингапурга барабыз деп көчүп кетишкен жана иштешкен. Дал ошону көрүп туруп Дэн Сяопин кийин анын дагы колдун астында иштегендер, ушундай премьер-министрлер атайын иштеп жаткан кызматкерлер мамлекеттик. Алар деген ушул ыкманы үйрөнүшкөн Ли Куан Юдан жана Кытайдан атайын Шэньчжэнь деген атайын экономикалык зонаны түзүп туруп, ошол жерден эгерде эл аралык инвестор келсе, ага сөзсүз ушундай жер берилет, 25 жылга, 30 жылга, 49 жылга жогорку технологиялык менен ошондой товарларды жасаса өзгөчө артыкчылык берилет, 5 жылга же 25 жылга салыктан бошотулат. Бир гана шарт бар, 70% жөнөкөй жумушчулар кытайлар болуш керек. Инженердик мындай жумушчулар 30% болуш керек, жок дегенде ошо жалпы инженердик ушундай кызматтарда деп ушундай шарттар менен иштешкен жана чет элдиктер компаниялар өзүнүн мындай таза кирешесин көбөйтүш үчүн качкан көп ушундай жерлерге, аяктан ийгиликтүү иштеген, анан кээрлери ошол 25 жылга концессияны алган же болбосо 49 жылга алгандар бүткөндөн кийин кетишти жана өкмөткө кайра айыл жерде заводдо кандай жабдык болсо, эмне болсо баары калды да. Ушундай шарт менен түзүшкөн келишимдерди. Ушинтип кайра ошол өкмөттүн менчигине өтүп кеткен. Сингапурдун ишканалары Сингапурда калган, Тайвандын ишканалары Тайванда, Шэньчжэньдин ошо Кытайдагы ишканалары Кытайга өтүп берди да өкмөтүнө. Ошентип Вьетнамда азыр ошол жолду басып атат жана Вьетнамда ошол Дэн Сяопинден, Ли Куан Юдан үйрөнүп, алар да ушундай шарттар түзө баштады, аларга инвесторлор кача баштады да. Ошон үчүн бул толугу менен мамлекеттин менчигинде калат. Ушундай шарттарда инвесторлор чакыргандан кийин. Эгерде мисалы үчүн жергиликтүү кандайдыр консорциум түзүлсө, жергиликтүү компания менен СПС чогуу совместный предприятие чогуу ишкананы уюштурса, анда ошол ишканага өткөрсө болот да кээ бир учурларда жергиликтүү. Экинчи суроо боюнча ошо Жунда боюнча суроо бердиңиздер. Кыргызстан негизи ушу Жунданы Кытайга берди. Кытай ошону иштетиш керек жана иштетип атышат акырындап, бирок бир маселелер пайда болуп тур. Башынан ошо кытайлар көп учурунда биринчи жасашат, анан ойлонушат да, биринчи кылат, анан документтерди карайт. Ушул сапаты начар, бирок андай кылбаса, алар эч качан өнүкмөк эмес да. Алар документтерди караган биринчи, анан иш кылган бул европалыктар жана америкалыктар. Ошон үчүн америкалыктар менен европалыктар иш баштагыча 5-6 жыл өтүп кетет. Кытайлар шаг жасайт да. Бирок ошо бир жаман жери ошо анализ жасабай коет. Ошон үчүн Жунда ачылганда аяктагы жабдыктар жакшы сапаттуу нефтке ошол борбор ошол жакынкы чыгыш деп коет, батыш тарап, бирок биз үчүн ушул жакынкы батыш десек болобу. Ошо Ормуз булуң, Парс булуңунун өлкөлөрүнүн нефтине каралган болчу, Орусиялык Самотлор нефтине да караган болчу. Бирок казактардын оор нефтине мындай каралган эмес болчу. Ошон үчүн ошондой Казакстандан нефтти алып туруп иштетип көргөндө жыйынтыгы начар болгон, оборудование бузулган да Жундада. Анан албетте ушу негизи Жунда башынан анализ кылса, анда соңку казактардан нефть алып турганбыз. Азыр болсо Жунда Орусиялык нефттен көз каранды, ошол жаккы чыгыштан нефть алса, сону иштеп берчүдөй да.
Анан албетте бирок биздин экономикага чоң ролду ойночу да. Азыр эгерде Орусия ошентип бизге өзүнүн контракт келишимдер түзгөн боюнча күйчү майды жеткире албай калса, анда бизге ошол жуунда 40%, 30% болгон муктаждыкты жаап бере алат да. Бирок анын дагы кошумча модернизация керек болуш керек деп ойлойм да. Кыргызстан Өзбекстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу дагы абдан мындай маанилүү биз үчүн. Бул ири долбоор экономиканын казынасына ошол жаңы жумушчу орундарды пайда кылат. Биздин баягы экспортер импортерлорго сырьену арзаныраак алып келгенге, даяр товарды ошону арзаныраак кылып сатканга жардам берет. Ошентип биздин өндүрүшчүлөрдүн атаандашка туруштугун, атаандашка жөндөмүн көбөйтөт да, мисалы үчүн ушул нерсе. Анан бул деген мультипликативдик эффект жети да, темир жолдук. Жети деген бул деген ар бир ага салынган тыйын кайсы бир убакыттын ичинде 10 жыл, 20 жыл болобу, ошол 7 эсе көп кирешени алып келет деген ишеним бар да. Мисалы үчүн ички продукцияга 2 миллиард долларды кошот. Ошо менен бирге ошо 1 миллиард долларга чейинки мындай кирешени алып келиши ыктымал. Түз киреше баягы транзиттик иштер боюнча аяктан ошол 300 миллион деп атышат. Эми расчет эксперттердин айтуусу боюнча ошо 100 миллиондон 300 миллионго чейин алып келиши ыктымал да. Бул аябай чоң нерсе, сонун нерсе. Анан дагы ошол эмне үчүн коңшу Өзбекстан менен Казакстан Кытай инвестицияны активдүү тартып перезаводдорду, мисалы Бюайды куруп жатышат. Ал эми бизге коркуу сезими күч деп суроо бериптирсиздер. Бул жерде бизде кандай экономикалык прагматизм жетпей жатат деп сурооңуз берип атасыздар. Албетте эң негизгиси жер маселеси. Бизде жерди тез бериш керек да, мындай жерди шартты тез бериш керек. Бизде болсо митинг боло калат да, жергиликтүү эл чыгат. Кытайды эч качан киргизбегиле, Манас ата Кытай менен согушкан деп анткени түшүнүшпөйт да. Манас эпосундагы айтылган кытайлар бул киданьдар да. Киданьдар бул кара кытайлар. Кыргыздын уурусу, Тунгустун, монголдун уурусу. Тунгустар, монголдор, анан кийин манжурлар, алар да тунгустар да, келип туруп Кыргызстанды, кыргыз элин канча жолу кыргышкан. Мисалы үчүн ошол Кытай киданьдарды кыргыз эли кырган акыры менен. Кырып туруп жок кылган. Бирок азыркы кытайлар ханзулар тескерисинче тарыхта кыргыздын өнөктөшү болгон да. Ошол мисалы үчүн Али Лушань деген уйгур башчы, аскер башы ошол Кытайдан чоң кандуу көтөрүлүш жасап кытайларды кырып жатканда кыргыз хаганына ошол Кытай Барды ханы Ваны жазып туруп бизге жардам бер деп, сен менин агамсың деп ушундай каттар жазган да. Ошондо кыргыздар аскерлер менен барып алып ошол Али Лушаньды тыйышкан. Ушундай нерселер болгон да. Бирок аны эч ким айтып бербейт. Бизде Советтер Союзу кезинде, Россия империясы кезинде ой мына силердин кытайлар силерди кырган, кытайлар тиги тоонун этегинде деп айтып коюшкан да, биз жек көрүп калдык да. Анан биздин жергиликтүү калк дагы жек көрөт албетте. Ошон үчүн каршы чыгат да. Ошондой биз жерди кечиктиргенден кийин бизге завод салбай ошо Өзбекстанга качып кетишти BYD салуучулар. Башында бизге келишкен. Дайыма бизге келишет да. Гонконг биржасында бизге келишкен салабыз деп биз макул болгонбуз, кетип калышты. Ошол эле мисалы үчүн Дэу, Тика деген машинелерди бизден завод чыгарабыз десе, биздикилер да пара сурап, анан жер бербей ушинтип дагы эл толкуп баягы айыл жергесинде ошол үлүштөрдөн ээлери келип туруп, жок биз Кытайды киргизбейбиз деген. Анда ошол Дэу корейлерди киргизбейбиз деген. Кайра ошо кетип калышкан Дэу Өзбекстанга. Азыр BYD менен да ошол кайталанды акыркы 5 жылдын ичинде. Ошо биз өзүбүз бутубузга атып атабыз да, өзүбүзгө баягы тушообузду байлап коюп атабыз да, ошо кеспей. Ошону өзүбүз мындай токтотуп коюп атабыз. Бул деген эң биринчи күнөөлүү нерсе бул жерден. Советтер Союзунда, Орус империясында биздин башыбызга киргизилген ошо кытайларга болгон жек көрүү да. Жана чет элдиктерге болгон жек көрүү, жана орустарга болгон урмат сый да. Биз деген орустарды аябай сыйлайбыз, кытайлар жек көрөбүз. Эми бул жөн келип чыккан эмес, бул деген идеологиялык жумуш болгон да. Ошо идеологиябызды өзгөртмөйүн, чет эл менен иштемейин, ошол Кытай болобу, ким Вьетнам болобу, америкалык болобу, ким болот, келсин иштесин биз менен да. Ошол менен иштегенин үйрөнбөйүн, жана тез ушундай жер бөлүп берип, жакшы шарт бөлүп берип, туура мындай чечимдерди кабыл алып, дүйнө жүзү ушинтип иштеп атат. Биз болсо дүйнө жүзүнөн артта калып атабыз жана келечегибизге балта чаап атабыз да. Ошол мурунку бизге идеологиялык мээбизге куюп койгон ушундай ой пикирлердин эсебинен да. Ошону биз өзгөртүшүбүз керек. Биз деген баары бир дүйнө менен иштейбиз.
жерибизди биз бербейбиз. Биз деген башка мамлекеттердей эле убактылуу арендага беребиз, иштетебиз, өндүрүштөрдү жайгаштырабыз, гүлдөйбүз да. Ушуну түшүнүш керек да, дүйнө жүзү ушинтип иштейт.